Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналга көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема ошол Кыргыз мамлекетинде жашап туруп, кыргыз жараны болуп туруп, кантип дүйнөлүк компаниялардын акцияларын сатып алса болот. Бул маалыматты орус тилдүү интернетте Кыргызстандагы кээри көп адамдар бөлүшкөн да. Орус тилдүү интернеттин өзүндө Freedom Finance сыяктуу ушундай чоң уюмдар аябай көп инструкцияларды орусча жазган, бирок кыргызча контент такыр жок экен. Ушуну мен тие өтөйүн. Албетте ар бир мен айткан маалыматты текшерип койсоңуздар жакшы болот. Анткени ар бир мындай маалымат текшерилиш керек. Бул критикалык ой жүгүртүү абдан керектүү нерсе. Өзгөчө акцияларды алып, ар кандай инвестицияларды кылганда. Бул жерден өтө критикалуу, өтө сынчыл ой жүгүртүү колдонуш керек да. Сактык үчүн. Анткени түрүү акча менен тобокелдикке чыгасыздар да. Ал акчаны жоготуп алыш бир паста болот. Ошол акчаны жоготпош үчүн аябай баарын ар бир маалыматты 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе текшерип, 7 жолу ченеп кесмейинче ошо болбойт да, такыр иш жасаган. Бирок туура баарын жасаса, жыйынтык жакшы чыгат. Мисалы үчүн, мен айтып бердим элем, кайсы бир роликтеримде геосаясий жаңылык ушу евро биримдик Трампка таарынып, Трамптан кичине көңүлү калып, алар 800 миллиард евроны ушу ички куралдануу, армияны бекемдөө суроолоруна, НАТОну бекемдөө суроолоруна киргизмей болушту. Дал ошол жаңылыктар чыккандан кийин Rheinmetall деген Германиянын компаниясы жана Франциянын Rafale деген компаниянын акциялары тез өсө баштады. Ошондо эгерде башында акциялары бир 50 доллардын, 50 евро, 40 евронун тегерегинде болуп турса, дал ошол маалда Кыргызстан жарандары ошо Германиянын биржасына катталып ошол акцияны сатып алган болсо, бүгүнкү күнү ошо 600% өсүп кетти да. 600%га чейин өсүп кеткенден кийин бул бир нече миң доллар болуп калды акциясы. Азыр болсо сатып ийсе, бир түндүн ичинде, же болсо бир түн деле эмес, мен качан ошол жаңылыкты айттым, 2 жумада болуп калды. 2 жуманын ичинде ошо нерсени кылган адам миллионер болуп калат да. Канча бир 100 миң долларды сайып ошол акцияларга бүгүнкү күнү миллиондогон долларды чыгарып алат эле да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр дүйнө жүзүндө бар. Бул спекуляция, мен спекуляцияга кичине начар карайм. Бирок кантсе да бул базар, бул мүмкүнчүлүк. Кыргызстанда отуруп ушул акчаны тапса жаманы эмнеде? Бирок өтө кызыгып кетип, массалык түрдө баарыбыз чуркасак бир биржага, ошондо мында мүмкүнчүлүктөр азая баштайт да. Ошону да так түшүнүш керек. Кыргызстандан мисалы үчүн ошол акцияларды сатып алыш үчүн же сатып салуу үчүн брокерди тандаш керек. Брокерди тандаш үчүн же болбосо Кыргыз фондалык биржасына барыш керек, же болбосо ошол кайсы бир биржалардан катталса болот интернет аркылуу. Аякта мисалы үчүн Нью-Йорк биржасы бар, NASDAQ. Кыргызстанда мисалы үчүн BNC Finance деген ошол Нью-Йорк биржасы менен байланыштырып коет да, керек болсо. Жапония биржасы, Лондон биржасы бар, дүйнө жүзүндө толтура Корея биржасы бар, Москва биржасы бар. Ушу бүт биржаларында ошондой акциялар сатып алынат. Брокерди туура тандасаңар, брокердин өзүнүн баягы үстүк пайызы же болсо кызыкчылык пайызы болот да, акысы болот. Эгерде ошол акысы силерге жакса, мейли даярмын десе, анда ошону төлөйсүңөр. Бирок унутпагыла, брокердин акысын төлөбөй коюп, биржанын акысын төлөбөй коюп, көп күндөн бери төлөбөй жүрө берсеңер, бир тааныштын айткандары бар, бир нече күндүн ичинде, бир нече жылдын ичинде ага 11 миң доллар үстүнөн ушундай айыппул төгүлүп тур да, ошо биржадан. Ушундай нерсе да болушу ыктымал. Ошон үчүн бул жерден өтө дыккат керек да. Эгерде баягы өзүңөргө ишенбесеңер, 1-2 ишенимдүү тууган менен же болсо ошо финансист менен кошо иш алып барыш керек да. Жалгыз алып барса, бир нерсеси унутуп калса, ошондой айыппулга да жыгылып калышы ыктымал да адам. Кыргызстанда мисалы үчүн Манфин көзөмөл ошо Кыргызстандагы брокерлерге көзөмөл салат. Алардын аркылуу кайра чалып ошол Манфин көзөмөлгө сурап, могу брокер аман эсенби, могу брокердин аброю барбы, абийири барбы, ушу менен иштесе болобу, катталганбы деп ушундай суроолорду берип алып, брокер жөнүндө бүт маалымат билиш керек. Кыргызстандык брокер менен иштесеңер, эгерде кыргызстандык эмес, чет элдик брокер менен иштесеңер, анда бул таза тобокелдик да. Мисалы үчүн ар кандай биржалар бар. Binance, башка Freedom Finance'тын биржалары бар да. Ошол жерден Interactive Brokers деген бар. Аяка катталып, ошол иш аракеттерди ушундай виртуалдык брокер менен алып барсаңар болот. Тобокелдиктер да чоң, мүмкүнчүлүктөр да чоң. Брокердик эсеп ачыш паспорту керек. Аны ачуу үчүн онлайн же мындай
кагаз түрүндө брокердин кеңсесинде арыз жазасыңар, брокердик эсеп ачып бергиле деп. Банк которууларды банк эсебин ачасыңар, банк эсеби аркылуу банк которуу кыласыңар. Анан эл аралык брокерлерге кошумча дагы документтер келип калышы мүмкүн. Пин, ИНН, БИК дегендерди сурашы мүмкүн. Кошумча дагы адрести сурашы мүмкүн. Кай жерде жашайсыңар, анан паспортуңарды сүрөткө тартып жибересиңер. Ушундай онлайн верификация бар. Binance'тын анан көрүнүшү ушундай болуп калат да, Binance'га катталсаңар. Анан акциялар тандаш керек. Кайсы акция, Amazon, Tesla, Standard & Poor's 500 же Bloomberg кайсы бир ошол эмеге кирип туруп, кайсы акция өсүп атат, кайсы акция көп жыл өскөн, кайсы акция түшкөн, ушунун баарын изилдеш керек да. Бул аябай чоң жумуш, аябай көп маалыматты кабыл алыш керек. Тех анализ деген түшүнүк бар. Эгерде акцияны азыр сата калып, анан эртең сатып алып, эртең сата калам десеңер, тех анализсиз ушуну жасасаңар, күйүп каласыңар, акчаны бөөдө жоготосуңар. Кээ бир учурда эң жакшы стратегия бул өсүп келаткан майда компаниялардын акцияларын алып алып, бир нече компаниянын портфель деп коет, ушул акциялар топтолгон сатып алып, арзан баада. Анан 20 жылга унутуп коюу да. 20 жыл ичинде жарымы өлөт, жарымы өсөт. Ошол өскөндөр силерди 20 жылды, 15 жылда, 10 жылда миллионер кылып салат да. Бирок кээ бир учурда такыр мындай жол болбой калса, бүт акциялар, бүт компаниялар тең банкрот болуп калышы ыктымал. Бирок кичине акча жоготосуңар да. Чоң акча салып ийсеңер тез эле чоң акча жоготконго мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн бул жердин тобокелдиктер өтө чоң да. Ошону так түшүнүш керек. Анан албетте компаниялардын көрсөткүчтөрүн караш керек. Алар ачык көрсөтүү маалыматтарын ар бир ICO же мындай акцияларды IPOдон өтүшөт да, компаниялар акцияларын чыгарганда бүт отчетторун, бүт эмне кандай баланс, бухгалтердик бүт документтерин сайттарына чыгарат да, ошону окуйсуңар. Окуп туруп түшүнөсүңөр. Кээ бир учурда отчеттон көрүп калса болот да, бул компания өлгөн атат депчи, кандайдыр бир ушундай белгилер бар. Ошондо акцияларын албаш керек. Бул компания бутка туруп келатат деп түшүнсөңөр, мисалы үчүн ошо согуш башталып атат, бул компания эң мыкты курал чыгарат десең, ошонун акциясын алыш керек да. Ошондой нерсе болуш керек. Же болбосо тынчтык болуп атат, кайсы бир продукт аябай элдин баарына керек болуп атат. Мисалы үчүн пандемия учурунда вакцина жана ошо маскалар чыгарган компаниялардын акцияларын сатып алгандар аябай байып кетишти да. Ошондой нерсе болгон. Анан Ozempic баягы арыктайбыз деген дагы бир дары чыккан, ошол компаниялардын акцияларын сатып алгандан тез ара ичинде өтө бай болуп кеткен да. Бирок анын акцияларын кеч сатып алгандар чоң баада, кийин баалар түшүп кеткенде акциялардын бүт акчаларын жоготкон да. Анан акцияны эки максат менен сатып алса болот. Сатып алып сатып салууга, баасы өскөндө, же болбосо дивиденд алууга. Кээ бир компаниялар дивиденд төлөйт. Кээ бир дивиденд кичинекей эле болот да, банктык пайыздай эле. Ошол банктын пайыздан чоң болсо дивиденд, ар кайсы валюталардан болсо, ошол жерге акчаны сайып коесуңар, акырындап ал акчадан келген дивидендтер тамчылай берет да, топтоло берет да. Бир канча жылдын ичинде акциянын баасын жаап коет. Бирок кыска мөөнөттө ал нерсе албетте пайда алып келбейт. Ошон үчүн ушуну да карайсыңар да, изилдейсиңер. Бүт ушу акциялар тандап туруп сатып аласыңар, акырында ишенип туруп кайсы бир акцияга сатып алып туруп, анан эсебиңиздерде ошо биржанын аккаунтун ачсаңар пайда болот да. Пароль унутпаш керек, маалыматты унутпаш керек. Караш керек, штрафтар жокпу, брокердин мындай саттан сатка өскөн комиссиясы жокпу, ушунун баарын тыңдаш керек. Дыкаттык менен караш керек да, эмесе акчага жыгылып калса болот, жөн эле жоготуп алса болот акчаны. Андан сырткары эл аралык карызга түшүп калса болот. Албетте пайда түшкөндө инвестицияны башкарыш керек да, күндө карап туруш керек. Эгерде мисалы үчүн алып сатам десеңер, күндө карайсыңар, саат сайын карайсыңар, эмне болуп атат акция менен. Бул жерден баягы казинодо болуп кеткендер бар да, айнып кеткендер бар, башы күнү түнү уктабай акциянын ойноп силкигенине карап ушундай нерсени байкаган адамдар да болот. Эгерде андай адам болсоңор, андан көрө акцияларга жолобогула да. Эгерде токтоо адам болсоңор, чыдамкай мындай, анда эң негизги ушул акцияны алганда стартаптарды, жаш компанияларды колдоп, көп жылга унутуп коюш керек да. Негизи брокерден айыппул түшпөс үчүн ошону байкап коюп, көп жылдан унутуп коюш керек. Бир кенче жылдан кийин, өскөндөн кийин анан акциясын сатып миллионер болуп каласыңар, же болбосо дивидендин алып жыргап жашай бересиңер да. Баягы ошол акцияларды карыганда балдарга табыштап, керес жазып, акырындап алардын да байлыгын мындай көбөйтсөңөр болот да. Ошондой нерсеге умтулуш керек. Анан албетте көп учурунда ошо акциялар кайсы тармактарда өтө кызыктуу болот. Бул технология, энергетика, саламаттык сактоо. Эл узак жашап калды, карып калды, ооруп атат көп. Саламаттык сактоо акциялар дайыма өсөт.
ошо технология, жогорку технология элдин баарын кызыктырат, сейрек кездешүүчү металлдар, ошого акцияларга салсаңар дайыма өсүп атат баасы азыр. Энергетика дүйнө жүзүнө энергия жетпей жатат да, ошо согуш башталганда Украина Орусия ортосунда, Орусиядагы нефть, Аравиядагы согуш башталганда Аравиянын нефти Европага жетпей калды. Европа ичинде энергетикалык компаниялардын акциялары бир кыйла өсүп кетти да. Ушундай согуш башталды дегенде эле нефть чыккан жакта энергетика компаниялардын акциясын сатып алсаңар байыйсыңар да. Кечиргиле дүйнө ошондой да. Бир жерден начар нерсе болуп кетсе, бир жерден пайдасы көп эселеп өсөт ошондой дүйнөдө. Бир жерден тескерисинче мындай тынчтык болсо, кээ бир учурда экономикасы өспөй калат. Так ошондой, мисалы үчүн Жапонияда экономикасы өспөй жатат да. Түштүк Кореяда дагы экономикасы басаңдап калды. Ошол жерде аябай кыйналып атышат элдер, мисалы үчүн бай элдер. Аякта тынчтык, бирок экономикалык өсүү жок. Ушундай кандайдыр бир нерселер байкалат дүйнөдө. Дүйнө өтө таң калыштуу болот да. Албетте салыктар болот. Кыргызстанда мисалы үчүн силердин таза кирешиңерге жеке адамга 10% салык бар. Ошону төлөп коюш керек. Эгерде Кыргызстандагы акцияларды же облигациялар сатып алсаңар, Кыргызстанда кээ бир учурда аларга ошол салыктан бошотуулар каралган. Ошон үчүн Кыргыз фонд биржасына да кайрылышыңар керек да. Эң алгачкы өзүңөрдүн тажрыйбаңарды Кыргыз фонд биржасынан алсаңар жакшы болот. Аякта да эл аралык акциялар менен иштеген брокерлер иштейт. Бирок бир жаман нерсеси, мурун аяктан ошо кандайдыр бир инвестиция кылыш үчүн чоң акча менен келиш керек болчу, жана саясий кандайдыр байланыштар менен керек болчу. Анткени кээ бир учурда кээ бир акциялар сатып алууга кыйын турган. Бирок азыр абал акырындап өзгөрүп жатат. Бизде да Кудай буйруп келечекте ошо Кыргыз фондолук биржасы эл аралык биржага айланса, же болбосо эл аралык биржалар менен кандайдыр бир катуу мындай карым катнашка кирсе, анда биз сонун өнүгөбүз да. Биз деген дүйнө жүзү боюнча же IPOго чыгып акциялар сатып акча ала алабыз бизнестерибизге, же болбосо алардын баягы дүйнө жүзү боюнча өнүгүп кетип калаткан стартап компаниялардын акцияларын сатып алып байыйбыз да. Баары бир антсе да мынтсе да байыйбыз. Ошол нерсе бизге керек. Албетте акциялар көп учурда доллар же евро же башка кайсы валюта менен сатып алынат. Кээ бир биржалар криптовалютаны да алышат эсепке. Ошон үчүн банктар же банктар аркылуу же крипто биржалар аркылуу ушул нерсени изилдеп коюш керек. Жана банктардан көп учурда сиздер эсеп ачканда валютаны алганга аргасыз болот. Бул жерден чектөөлөрдү көбүн көргөн жокмун мындай чоң. Пайдалуу кеңештерден алып койсоңуздар, акцияны үйрөнүш үчүн кичинекей суммалардан баштагыла. Майда акциялар арзан турган майда компаниялардан баштагыла. Компаниялар жакшы изилдегиле. Көп акчаны жоготпогула да. Көп акчаны ыргытып алгач жоготуп каласыңар. Анан инвестициянын негиздерин үйрөнүш керек, китеп окуш керек, видеолорду көрүш керек, баарын изилдеш керек да. Андай билимсиз кирип алсаңар начар болот, кооптуу болот. Дагы жергиликтүү брокерлерге кайрылгыла, алардан үйрөнгүлө, билим алгыла, аларды жалдагыла, алар менен дос бол. Ошол бул деген Кыргыз мамлекеттик фондолук биржанын сайты бүгүнкү көрүнүшү. Ошол жерден дагы маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Албетте эгерде кийин IPOго чыгам десеңер, азыртан баштап бизнес жасаш керек. Аны баштоого үйрөнүш керек. Ушул QR код аркылуу катталып бизнес пландоону үйрөнүңүздөр. Бизнести же баштаңыздар. Эрте эле кечпи, кеч деген түшүнүк жок. Бизнести баштай бериш керек. Анын аркасынан дагы каналды колдоп койсоңуздар, чоң ыраазычылык айтам. Мурун колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.